Акыркы сааттарга алынган жаңылыктардын түшкү топтомун тааныштырып түз эфирде Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк Таеквондо Федерациясынын президиуму таеквондо боюнча ардактуу 9-чу данды президент Садыр Жапаровго ыйгарууну чечти. Ал жакын арада өзүнө тапшырылат. Бул тууралуу VTV президенти Чунг Ван Чон министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушууда билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар диний тарбия жана спорт тармагындагы кызматташууну, ошондой эле спорттук медицинаны өнүктүрүү маселесин талкуулашкан. Белгилей кетсек, 9-чу дан чеберчиликтин эң жогорку даражасы, анын таеквондону жайылтууга салым кошкондорго ыйгарышат. Мындай рангты кезинде Казакстан, Орусия, АКШ, Индонезия, Гондурас, Испания, Хорватия, Пакистан мамлекеттеринин президенттери жана Бириккен Улуттар уюмунун экс-баш катчысы Пан Ги Мун алган. 24-31 июл күндөрү Бишкекте биринчи жолу таеквондо боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Ага 20 өлкөдөн 1500 спортчу катышары күтүлүүдө. Өткөн жылы айыл чарбанын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын тышкы соода жүгүртүүсү 131 миллиард сомду түздү. Сооданын көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу 29,4%га өскөн. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган сумманын ичинен Кыргызстан экспорттолгон айыл чарба продукциялары 29%ын түзгөн, өсүү 34,3%. Ал эми калган 71%ы ар кайсы өлкөлөрдөн импорттолуп, өсүү 27,5%га келген. Эгер акчалай түрдө эсептей турган болсо, экспорт 38 миллиард, импорт дээрлик 93 миллиард сомду чамалаган. Өнөр жай өндүрүшүнүн релокациясы Кыргызстан менен Россия кызматташтыгынын стратегиялык багыты болуп саналат. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Айнура Өсөнбекова Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын өнөр жай боюнча жумушчу тобунун жыйынында билдирди. Кыргызстан Россия менен жашыл экономика, фармацевтика, кайра иштетүү, айыл чарба азыктары, тоо-кен өнөр жайы сыяктуу тармактар боюнча биргелешкен ишканаларды ачууну карап жатат. Өлкөбүздө импорттун ордун алмаштырууну өнүктүрүү үчүн бардык ресурстарыбыз жетиштүү. Экспорт жана импортко чектөө жок, либералдуу мыйзамдар жана бай жаратылыш ресурстарыбыз бар, деди Өсөнбекова. Атка минер Кыргызстан Россия менен кызматташтыкты бекемдөө жана экономикалык интеграцияны өнүктүрүү үчүн бардык күчүн жумшай турганын кошумчалады. Ал эми Россиянын соода өнөр жай министринин орун басары Алексей Грудзев бул иш-чаралар жаңы идеяларды жаратарын белгиледи. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу 3 күндөн кийин аяктайт. Мүлкүн жашырып, декларациядан өтпөгөн мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер айыппулга жыгылат. Учурда декларация толтуруу өнөктүгү кызуу жүрүп, кезек күтүүлөр орун албаш үчүн электрондук кызмат көрсөтүү дагы иштеп жатат. Ош шаарында бүгүнкү күнгө чейин 11 миңден ашуун жаран бирдиктүү салыктык кирешесин көрсөттү. Инспекторлор декларация мыйзамсыз байоону ачыктайт дешет. Салык декларациясын тапшыруунун биринчи этабы 1 апрелде аяктайт. Жеке жактар, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 1 жылдык кирешесин жана мүлкүн көрсөтүш керек. Ош шаарынын салык башкармалыгында декларация толтурууга келгендердин агымы көп болгондуктан атайын бөлмө ачылып, жарандарды кабыл алууда. Бүгүнкү күнгө чейин 2161 гана мамлекеттик кызматкер кирешеси менен мүлкүн көрсөтсө, 4000ден ашуун жеке ишкер декларация толтурган. Бүгүнкү күндө сиздер көрүп тургандай, бизде Ош шаардык салык башкармалыгында ошол декларацияны кабыл алууга атайын өзүнчө бөлмө уюштуруп койгонбуз, бөлүм уюштуруп койгонбуз. Ал жерде демек салык төлөөчүлөргө атайын 4 даярдалган кызматкерибиз, түштө тыныгуусу жок. Эртең мененки саат 9-дан кечки түнкү саат 12-ге чейин бүгүнкү күндө нөөмөт катарында жумушту ишти жүргүзүп жатышат. Эч жуманын ар бир бардык күндөрү дем алышы жок, бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Бул биздин колубузда турган 100 деген формадагы декларация 1 майга чейин жеке тараптар аркылуу дагы бериле турган. Биз жанагы быйылдан баштап жаңы милдеттеме кирип аткан окутуучулар, мугалимдер жана медицина кызматкерлери дагы келип тапшыра турган декларациялар ушулар болуп эсептелет. Эгер келип бизде же свет өчүп калып, же интернетибиз жок болуп калып, же база жок болуп калып, же мен электрондуу эмес, ушул кагаз түрүндө гана берем деп калуучулар боло турган болсо, салык төлөөчүлөр
ушундай түрдө дагы берип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Салык органдары жеке жактарды толук кандуу тейлөө үчүн бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу боюнча атайын иш тартибине өтүштү. Келгендер кезекке турбай эле тиешелүү маалыматтарды 1 саатка жетпеген убакытта тапшырып жетишүүдө. Салык төлөөчү электрондук жана кагаз түрүндө толтурса болот. Декларация толтурууга келгендердин көпчүлүгү мамлекеттик кызматкерлер. 3 жылдан бери толтуруп жүрөмүн декларацияны. Азыр дагы мектепте иштейбиз, мугалим болуп. Мына айлыктарыбыз тердилип келди келе. Ошо болуп, азыр ошого дагы мына биринден калбасын деп дагы бизге ошондой сунуш берди. Ошого азыр мына дагы кайтарып декларация 1 жылда бир тапшырайбыз. Негизинен декларацияны быйыл толтурууну баштадым. Өзүм Оштоодо иштейм, мугалиммин. Декларация толтурууда кыйынчылыктар жараткан жок. Келдик, биз айтылган бардык талаптарды өз убагында өз милдеттерин так аткарышты. Өз убагында салыктык милдетин аткарбаган жеке жактарга 1000 сом, юридикалык тараптарга 5000 сом жана мамлекеттик же муниципалдык кызматчыларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынат. Ал эми 1-майга чейин жеке жактар жана ишкерлер өткөн жылдагы кирешеси мүлкү тууралуу отчет бериш керек. Буга чейинки декларациялык компаниялардын жыйынтыгында өлкөдөгү эң бай делген атка минерлердин айрымдары мүлкүн жашырып, кагаз жүзүндө эч нерсе жок болуп чыкканы коомчулукта сын пикир жараткан. Декларация бул мыйзамсыз байоону бөгөттөөгө шарт түзөт дейт адистер. Бир адамдын байлыгы эч бир ойго сыйбаган байлыктарга ээ болгон адамдардын катмарын көргөнбүз. Жанагы эч жерде иштебейт, эч нерсе таппайт, бирок мал мүлктөргө жылдан жылга активдерди, жаңы активдерди сатып алып, көптөгөн мал мүлктөргө ээ болгон адамдар кийин барып чиновник болуп, алардын жанагы источник происхождения дохода кирешеси келип чыгуу булактары белгисиз тараптар көп болуп кеткендиктен коомго бул декларация мамлекет үчүн ошол маалыматты ачыктоого эң жакшы курал болуп эсептелет. 2017-жылы 2-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда турган адамдарды киреше чыгашасын ээлеген мүлкүн декларацияга киргизүүгө милдеттендирген мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам жеке ишкерлерге да, жарандарга дагы тиешелүү. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын соода-экономика, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча 24-чү жыйыны башталды. Жыйынга алгач курамда, андан соң кеңейтилген чөйрөдө өтөт. Иш-чарага Кыргыз тараптан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ал эми Россия жактан өкмөт башчысынын орун басары Алексей Оверчук төрагалык кылат. Өзгөн районунун Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесиндеги жашоочулар жер көчкүдөн улам чатырларда жашоого аргасыз. Саат сайын жылып жаткан жер көчкү бир үйдү басып калды. Аталган жайда 18 үйгө коркунуч жаралып, мындан 5 күн мурда айылдан көчүрүлгөн эле. Алардын учурдагы абалы кандай, кабарчыбыз баяндайт. Өзгөн районунун Карл Маркс айылындагы Кызыл Күнгөй тилкесиндеги 22 мартта жүргөн көчкү 5 күн аралыгында айылга чейин жетип, бир турак үйдү басып калган. Мындан улам 18 турак үйгө кооптулук жаралып, андагы жарандар толугу менен коопсуз жайга көчүрүлгөн. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын чатырларына жайгаштырылган. Бирок мына өкмөттөгүлөр жогору жактан жакшы жардам келип, бизди камсыздандырып, жакшы карап берип атат. Шарттарыбызды карады. Жаратылыш кырсыгынан улам эвакуацияланган тургундар 5 күндөн бери коопсуз тилкеге тигилген чатырларда күн кечирип жатышат. Чатырлар кооптуу жерден 2 чакырымдан алыс аралыкта тигилген. Анда жалпы 81 жаран баш калкалоодо. Алардын катарында көчкү жүрүп жаткан жердин түбүндө жашаган Маматовдордун үй бүлөсү да бар. Алар жергиликтүү бийликтен жер ажыратылып берилсе дешет. Эми азыр ылдыйга түштү. Ошондон көчкү кокус биздин үйдүн үстүндө, дөңдүн үстүндө суу бар деп атышат да. Кокусу атылып кетсе коркунучтуу болот, бияка келбегиле дегенден мынтип ар жерде эле жашап атабыз. Эми ошого өкмөт бизге ушундай рахмат, мындай шарт түзүп, суусунан бери, светинен бери коюп, ана тамак ашынан бери жардам берип атат. Бизге бирок главный ушул эртерээк чек берсе биз жеринен, тегерээк жеринен берсин. Дагы мындай бир адырдын ичине киргизип коюп, дагы 2 жылдан кийин салып жүрүш кыйын экен. 60га чыккан 3-чү жолу үйдү салып.
Мындагы тургундар президенттин Ош облусундагы ыйгарым куктуу өкүлүнө тез арада чек маселесин чечип берүү талабын коюшту. Буга чейин коопсуз жайга көчүрүүгө тийиш болгон үй-бүлөлөргө жер даярдалган, бирок тургундар ал жака көчүүгө макул эмес. Мындан улам башка аймактан жер ажыратып берүү талабын коюшту. Ошого карап аракет кылсак, мына үйлөрдү бузаса бузуп, көчүрүп, буга барып бир жашай турган бир үй салышка аракет кылат элек. Азыр мына тездетип бербесе, эгин баягы дыйканчылык, баягы буудай, арпа эгиш керек болуп атат. Мына энтип эле иштен жок болуп эле байланып отуруп калдык да мына бул жерде. Ушунга окшогон маселени тездетип берсе, эл өзү билип аракет кылат эле да. Ошондуктан биз азыр мен барып райондун акими менен сүйлөшөбүз азыр барып. Буларга кайсы жерден чек трансформация кылып берүүбүз боюнча ошол маселени карайбыз. Азыр бүгүнкү күндө даяр трансформация болгон жер бар экен аны. Азыр элдер айтып атат, ал жер дагы ошол көчкө түшө турган жер деп айтышып атат. Аны дагы барып тактайлы биз. Болбосо ошол көчкө түшпөй турган жак болобу ошол аким менен айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп караштырып беребиз эми сөзсүз түрдө. Эске салсак, 22 мартта Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, бул жыл менен 1 миллион метр куб жер көчкө түшкөн. Мындан улам аталган аймакта биринчи даражадагы табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ушул тапта жер сүрүлүүсү токтой элек. Бул азыркы убакта 6 күндөн бери жылуу жүрүп атат. Качан токтошун эч ким билбейт. Может 10 күн, может 20 күн, может 1 ай жүрөт. Ал токтогондо гана аныкталат. Сөзсүз түрдө жан көп жаап эме кыла турган болсо, бул көчкүнүн активдешине таасирин тийгизет. Жалпакташ айыл өкмөтүндө дагы 103 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар тилкелеринде жашайт. Алардын 98и коопсуз аймактардан чек алганы менен өмүрүн тобокелге салып, кооптуу аймакта жашап келишет. Облус аймагында жалпы 2222 турак жай көчүрүлүүгө тийиш, анын 1500-дөн ашууну Өзгөн районунда. Буга чейин 2003-жылы Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчүп, Сөгөт айылын басып калган. Натыйжада 40 киши көчкүнүн алдында калып каза тапкан. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстандын ЖАТУ боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Казакстандын Чымкент шаарында өткөн Азия кубогунда 11 медаль, 6 алтын, 5 күмүш жеңди. Мелдеш 19-22 март күндөрү өтүп, 13 мамлекеттен барган 153 спортчу катышты. Чемпионат Алтай, кыргыз эрежеси, түрк жана казак эрежелери боюнча өттү. Кыз келиндер арасында Асель Садырова түрк эрежеси боюнча 1-чи орун, Алтай стилинде 2-чи орунду ээледи. Ал эми Улан Араев түрк стилинде жана Алтай стилинде 1-чи орунду камсыз кылды. Ынтымак Мурадил уулу түрк жана Алтай стилинде 2-чи орунду ээлеген. Түрк путасы боюнча Улан Араев 1-чи орун, Ынтымак Мурадил уулу 2-чи орун жана Асель Садырова 1-чи орунду ээлешти. Алтай путасы боюнча Улан Араев 1-чи орун жана Ынтымак Мурадил уулу 2-чи орунду камсыз кылышты. Белгилей кетсек, ЖАТУ боюнча улуттук курама командасы командалык эсеп боюнча 2-чи орунду камсыз кылышты. Мына ушундай кабарлар менен түз эфирди жыйынтыктайбыз. Ош ТВнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан, социалдык баракчалардан жана YouTube каналдан күзөтүп туруңуздар.